Ажылык башталганда бир 500 киши дайыма митинг кылып турчу эле. Азыр 2 киши жок азырчы. Быйыл акыркы чекит кылдык. Мына элге ушул нерседен кайрылып коюн. Эмки жылы толук вакыфтардан чыгабыз. Толук өзүбүз гостиница алып, ошо бай адамдар баргандан кийин өзүбүз жатабыз. Адамдарчы бир конкуренция болгон жерде сөзсүз нааразычылык болот экен да. Ал жерде мисалы жамааттык квота же бийликке жакын адам деген түшүнүк жок. Ал нерсе болбойт. Матраимовдор 2,5 миң квадрат метр менен аябай заманбап кылып, азыр мебелдеринде ошо Кыргызстан эмес силерге ошо жакшы мебелдерди коюп берейинчи деп мебелдерди күтүп аткан учурубуз азыр. Ошенткенинен эми бир барак 50 сом турган бир баракты ушу жазып берип коюштун эмне күнөөсү? Мен да күнөөлүүмүн муфти катары. Мен бейишке киремби муфти болуп туруп, же көчөдөгү адам бейишке киреби ана Кудай чечет. 54 миллион дагы бир акчасы бар ар жагында. Ошондой чыгылды. Республика боюнча мечиттерге түшкөнү, фитрден бир аз өөнөйм деген инсандар болсо, мен аны ошентип балаң жетим калбасын эртең. Балаң ала турган болуп калбасын. Токмокко болсун, андан кийин дагы биз бу Бишкекке жакында бу Байтек айылдарына дагы бир жерлерди азыр мындай оюбуз калып атабыз. Ош жерлерге чоң ушу ислам академияларын куралы деп. Раматылык Чубагажы эмне деген нерсени кылып кетпеди көрдүңүз. Ал Чубагажынын артынан келатканда уучубуз куур эмес. Такыр эле көрбөй коюу да жакшы эмес. Жаш балдардын шагын сындырыш да жакшы эмес. 45 жашка чыгып бир 4 сомго бир нерсе алып, кайра 5 сомго саткан адам эмесмин. 4 сомго алган нерсемди 2 сомго сатышым мүмкүн да, ушундай. Замир Каражы, саламатсызбы? Маектешүүгө убакыт тапкандыгыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Мына муфти болуп шайлангандыгыңызга бир ай убакыттан кийин 2 жыл болот экен. Анан муфтияттын ишине сиз келишиңиз менен кандай өзгөртүү киргизе алдыңыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Маекке чакырганыңызга биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Мына өзүңүз айткандай, Кудайым буйрса, ошо кызматты аманат кылып мойнубузга алгандан бери 2 жылдын жүзү болду. Биз келген учурларда пандемия болуп, адамдар ушунда кыйналган учур эле муфтиятыбыз финансылык тараптан дагы аябай кыйын мезгилде келдик. Ошо биздин башкы офисибизде Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы офисинде дагы балдар ошо такыр айлыксыз калган учур эле, анткени пандемия болуп биздин бүт багы каржы булактарыбыз ажылыкка байланыштуу, ажылык болбой калгандыгына байланыштуу ошол учурларда ушундай кыйын мезгилдерде келдик. Эми Кудайдын буйругу менен, Алла Тааланын жардамы менен, биздин жетекчилердин дагы жардамы менен баардык өз нугуна коюлуп, былтыртан баштап баягы ажылыктарыбыз да ордуна келди. Андан тышкары баягы бир аз ротация маселелерин да кылдык. Мына бизде 9 казыятыбыз бар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында 7 облусубузда 7 казыбыз, жана Ош, Бишкек шаарларында 2 шаарда 2 казы болуп 9 казыятыбыз бар. Ошо казылардын ортосунда дагы баягы орун алмашуулар, кээ бири жаңы жаш жетекчилерди койгонго да жетише алдык. Анткени мурунку казыларыбыз дагы Алла Таала алардан да разы болсун, 15-20 жылдан бери казы болгондор болгон. Кээ бирөөлөр улгайып калган, баягы адам улгайганда дагы энергиясы кетип, бир аз көбүнчөсү өздөрүнүн макулдугу менен, арызы менен, жаш балдарды койгула деген сунушу менен ошентип алмаштырып 7-8 казыятыбызды алмаштырдык. Андан башка Кудайга шүгүр имам хатиптерибизди алмаштыруу иштери болду. Мындан кийин бизде эң көйгөйлүү маселе динибиз өнүгүп атат. Дин өнүгүү менен биргеликте ошонун жанында дагы көйгөйлөрүбүз да жок эмес. Биздин ата бабабыз тутуп келген Ханафи мазхабы деп коебуз, анан Матуридий акыйдабы деп коебуз. Бизде ушул нерсени Кыргызстанда өнүктүрөлү, ата бабабыз тутуп келаткан нерсе менен бололу деп биздин баягы эгемендүүлүктөн кийин
жаш жигиттерибиздин баардыгы чет мамлекеттерге тарап, Саудияда, Египетте, Иорданияда, Пакистанда, Индияда, Малайзияда, Туркияда жана башка ислам мамлекеттеринде ошо мусулманчылык өнүккөн мамлекеттерде окууларын бүтүрүп келди. Бирок бүтүрүп келүү менен бирге адам 5 жыл 10 жыл жүргөндө сөзсүз алардын үрп адаты, алардын салт санасын кошо жугуза келет. Менталитеттегі ошого келип бизде кичине түшүнбөстүктөр бар эле, аны ордуна келтирип баардык аалымдардын башын бириктиргенге аракет кылдык. Канча жолу семинарларды, конференцияларды өткөрдүк. Ортодо азыр эми Кудайга шүгүр баардыгынын башы биригип, ошо Ханафи мазхабынын негизинде жол алган учурубуз. Сиз жана белгилеп өттүңүз, ротация депчи. Биздин эсибизде буга чейин ушул имамдарды мындай ротациялоо иши жүргөн эмес эле да. Анан бул өзүнүн натыйжасын чыны менен эле берип жатабы? Кудайым буйрса эми жаш кадрларды келтирдик да, ротация дегенден баягы адамдарды мындай куугунтукка алган эмес. Адамдар өз көңүлү менен тапшыргандар бар, 15 жыл, 20 жыл иштедик деп. Бирок жаш кадрлар баары жаштыгын кылат экен. Келгенде энергия менен, жаңы дем менен келип, Кудайга шүгүр мына баардык областтарыбызда азыр казыяттарыбыздын өздөрүнүн мекемелери, мечиттерди оңдоо жайлары, мечиттерди каттоо. Биз кечээ мына 3,5 миң мечитибиз бар. Ошонун 600-700 каттоодон өтпөй келген. Документи жок иштеп келген. Бирок азыр мына Кудайга шүгүр 200 гана 200-тün тегерегинде мечитибиз калды. Калганын баардыгын бир 500дөй мечитти ошо 2 жылдын ичинде баардыгын документтештирип бүтүрдүк. Мындан кийинки курула турган мечитти да жерди алганда болгон документтин кылып туруп анан фундамент баштайсың деген талаптарды коюп атабыз. Ошо сыяктуу ротациядан негизи адам бир жерде көп иштегенде баягы бир мүчүлүштүктөр сөзсүз болот. Ошон үчүн бул ротация деген нерсе аябай жакшы экен. Адамдын жылып турганы, жаңы жерге барганда адам жаңы күч менен иштейт. Бул сезилип жатат. Иншалла динибиздин өнүгүшүнө баягы салымын кошот деген ойдобуз. Жана өзүңүз учкай белгилеп өтпөдүңүзбү? Салттуу ислам катары Ханафи мазхабы, анан Матуриди акыйдасы депчи. Бул албетте биздин баягы миңдеген жылдар каныбызга сиңип келе жаткан, биздин анан маданий өнүгүшүбүзгө салым кошкон жагдай. Анан өзүңүз да белгилегендей, чет өлкөдө мисалы 10 жыл, 15 жыл жүрүп, анан диний билим алып, анан Кыргызстанга келип, ошол алган билимин жайылтып, Алтыгүл мектептерди, өзүнүн мындай бир коом жамааттарын түзүп жаткандар ачык булактарда ачык эле көрүлүп жатат да. Анан муфти катары ошону толук иретке салдым деп бүгүн сиз айта аласызбы, же дагы эле ошондой көрүнүш барбы? Иншалла, мына быйылкы жылда 2 чоң отурум кылдык. Баардык ошо чет жерлерде окуп келген чоң жамааттарда лидер болуп жүргөндөрдүн башын бириктире алдык. Бир столдо отуруп, бир кеңешип, мына жакында эле бир жуманын тегереги болду. Баардык аалымдарды ошо бир жерге жыйнап, баардыгы баягы бири-бири менен пикир алышалы, бир алаканга толгон элбиз. Биз баары бир Пакистан боло албайбыз, бир араб болуп кете албайбыз, түрк болуп кете албайт экенбиз. Биз кыргыз деген бир баягы өзүбүздүн наркы салтыбызды сактап калалы. Динибиз ар кандай жакты таштайлы, бүттү. Кыргыз кайра менталитетине өтөлү. Кыргыз баягы көрүнүшү менен динибизге кызмат кылалы деп баардыгы ушундай баш бирикти. Бул эми мурун деле чачырап кетип бирине душман болду деген сөздөн алыспын. Анткени баардыгы эле кыргыз элине кызмат кылган. Бир гана ошо кичине баягы үрп адаттарды, кийим кечекти, анан арабтардын үрп адатын, же түрктөрдүн, же Пакистандын үрп адатын баягы биздин элге көрсөтүп койсо кичине андан чочугандар болгон. Бирок ошону гана иреттеп коюу болду да. Башынан эле биригип турган Кудайым буйрса дин аалымдары мындан кийин бир кетет. Дин баягы бир аз карапайым элде, түшүнбөгөн элде кичине түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Бирок негизги лидерлерде, чоң аалымдарыбызда андай нерсе жок. Мындан кийин дагы толук бириктире алдык деп баягы айта алабыз. Муну мен бириктирбейдим дегенден дагы алыспыз. Баардык аалымдар да ушундай өздөрүнүн ойлорун ортого коюп, бир жерге отуруп, баардыгыбыздын сөзүбүз бир болсун, карапайым элге айта турган сөзүбүз, аалымдарга айта турган сөзүбүз башка да деген нерсеге келиштик. Ошондой Ханафи мазхабындагы билим берген мындай чет өлкөдөгү окуу жайлардын тизмесин же болбосо маалыматтык базасын түзүп туруп, анан аны муфтияттынбы,
бир же болбосо дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сайтына жайгаштырып койгонго эмнеге болбосун анда? Бизде туура, бизде бардыгыбыздын колубузда бар, кажерде Ханафи мазхабы, бирок ушуну да сыйлашыбыз керек. Кээ бирде бизде башка нерсени да туура эмес деп айта албайбыз да. Шафии мазхабы бар, Ханбали мазхабы бар, Малики мазхабы бар. Бардык анан баягы бизге кээ бирлерге орой тийип калбасын деп, бирок биздин чет мамлекетке жөнөтө тургандарды биздин билим берүү бөлүмүбүз бар. Ошолор талдап бардыгын ушундай бир ылайыктуу жерлерге жөнөтүп атабыз, чет мамлекетке барабыз дегендер. Буга чейин Замир Каражы мына таблиги жамааты Кыргызстанда абдан бир таасирдүү кыймылга айлангандыгы белгилүү. Азыркы тенденция кандай? Эми таблиг жамаат ар бир эле жамаат. Мисалы үчүн ушуну жакшы билишибиз керек да. Ар бир жамааттын өзүнүн кошкон салымы бар. Мен бардык жамааттарга да жолугуп турупчу, кошкон салымдар да бар. Бирок ошонун жанында кемчиликтер да бар. Аны дагы ар бир жамаат мойнуна алат да. Анан биз жерибешибиз керек. Ушунча адам мына 90-жылдардан кийин кандай бизде аракештик, кандай көчөдө уурулук, кандай көчөгө адамдар машинесин токтото албай, балонун дөңгөлөгүн чечип кетет деген көйгөй менен жашайт эле. Бирок диндин урматы менен канча бир диндин дагы ошого кошкон салымы бар. Бир 20 жыл, 30 жылдын ичинде андай көйгөйлөр жок болуп кетти да азыр. Эми бул бир. Анан азыр дагы бардык ошо таблиг жамаат дейбизби, башка жамааттын бардык лидерлери менен жолугуп атабыз. Бирдей кыргыздын үрп адатынан чыкпагыла, кыргыздын үрп адатына терс келген нерселер сүйлөбөгүлө, келиңиздер динге жөн кызмат кылалы деп бардыгы менен кеңешип атабыз. Анан иншалла таблиг жамаатта дагы ушундай бир жакшы кызмат кылышты, канчалаган элди ыйманга чакырып келишти. Эми анча-мынча кемчиликтерди ал мындай кетип баратып жоюла турган нерселер. Азыр болсо анда сиз мындай баягы ишенимдүү түрдө айта аласызбы? Диний топтордун мындай тымыздын таасир талашуусу же болбосо ошо жамааттар ортосундагы тирешүү бүгүн жок деп. Кудай буйурса, ал баягы анча-мынча баягы адамда түшүнүксүз да. Мисалы үчүн сиз деле бир мындай ушундай түшүнүшүбүз керек да, дин бир эле. Куран бир, сүннөт бир, шариятыбыз бир. Бирок сиз бир костюм кирип жүргөндө сүйөсүз. Мен көйнөк кийгенди жакшы көрөм дегендей эле кеп да, кээде чейкө тең эле кийим. Бирок ошондой жерде кичине баягы анча-мынча болот, бирок муну бир жерге чогултуп, муну чечип кете ала турган даражага жетип калдык. Кудайым буйрса, муну менен бүт аалымдар менен сүйлөштүк. Ушундай нерселер таштайлы, бири-бириңерди мындай айыптаган таштагыла. Кудай ушундай ниматты берип атат деп бардыгы келишти. Иншалла Кудайым буйрса көз тийбесин, мындай коркунуч жок деп мындай ишенич менен айта алам. Диний билим жөнүндө сурагым келип атат, Замир Кары. Мына бир нече жыл Бишкекте, андан кийин өлкөнүн түштүк аймагында ошол мындай дин таануу предметин эксперименталдык түрдө мектептерге киргизишти эле да. Анан азыр мунун аягы эмне болду? Ошол эксперименттин мындай жыйынтыгына сиз кызыгып көрдүңүзбү? Деги эле бул процесс уланабы же токтойбу? Бул биздин канчадан бир арзуу кылып жүргөн нерсебиз. Биздин урматтуу президентибиздин демилгеси менен дагы болду. Президентибиз да муну баштарда өзүнүн акылы менен да баштап ийген жок. Дайыма аалымдарды да чакырып атты. Башка жактан мына билим берүү министрлигинен өкүлдөрдү, өмүрүн илим деп жүргөндөрдүн бардыгыбыздын башыбызды коюшуп, канча бир жылдан ашык бунун үстүндө убара болдук. Анан ошонун негизинде биздин диний сабак кирип аткандан көбүнчө бизде ислам динин тутунат. Бизде 90%. Андан христиан дини бар, башка белгилүү диндер бар. Ошонун ортолукта бардык ушундай адистерди топтоп отуруп түзүлгөн китеп. Китепти баштан аяк мен да окуп чыктым. Кудайым буйрса китептерде эми кемчилик болбой койбойт. Кемчилигин улам түзөп кетебиз, бирок дээрлик 90%дан ашык бул баягы жакшы түзүлдү. Булчу адамдын акылына келечекте жаш балдарыбыздын бардыгы динден маалыматтуу болуп чыгат. Бирок кээ бир учурларда баягы мектептерде дагы ушундай диний адистердин жетишсиздиги кичине көйгөй бар. Бул барып түзөлүп кетет демекчимин. Анан муну бул аксап калат, бир эки жылдан бери кийин жок болуп кетет деген багы ушу динди каалабаган адамдардын сөздөрү болуп атат. Бирок биздин элибиз динчил эл экенин унутпайлы. Бул сүйүнүч менен кабыл кылышыбыз керек, бул уланышы керек. Буга бардыгыбыз салым кошушубуз керек. Жогоруда сиз өзүңүз
белгилеп өтпөдүңүзбү? Азыр мисалы диний окуу жайлардын курулушу, анын ачылуу процесси катуу көзөмөлгөдүккө алына тургандыгынчы. Анан азыр бир топ мындай мечит, медреселер аябай көп да. Мына өткөндө Ноокаттагы болгон окуяны билесиз, медреседе окуган баланы сабалып кетти деген сыяктуу. Бирок кийин муфтият маалымат берди окшойт. Бул бизде каттоодо турбаган мечит экен деген сыяктуучу. Анан ушул жагдайды мисалы мындай бир так көзөмөлдүккө алса болобу деги эле мечит медреселердеги берилип аткан билим бул бир жагы, а экинчи жагы ал жактын мындай тарбиясы, мындай бирдиктүү эмне үчүн система жок болуп атат? Бул маселеде канча жылдан бери биздин бирдиктүү программалар кирген бардык медресебизде. Бизде 130дай медресе бар, бирок толук кандуу иштегени бир 110дой медресебиз иштеп атат. Азыркы кезде бир 10 миңден ашык ошол жерде улан кыздарыбыз окуп атат, жатып туруп. Ошонун жанында жергиликтүү мечиттер бар, айылдарда. Анан жана Ноокатта болгон окуя бул мечитке каттап окуган балдар экен. Анан каттап келип кеткен балдар эми толук кандуу медреседе жатпагандан кийин көчөгө чыгып кеткенден кийин багы бала болгондон кийин бир тентектик кылат экен, башка болот экен. Ошондой окуя болуп калды. Мечит ага жооп бербейт. Бул келип каттап аткан. А калгандарынын бардыгын контроль алдына алып келатабыз. Туура сиз айткандай анча-мынча кемчиликтерибиз бар, бирок бирдиктүү программа, бирдиктүү тартип, бирдиктүү адеп ахлакты азыр киргизип атабыз. Эмки жылдан баштап, мына быйыл окуу жылдары бүттү да, эмки жылдардан баштап туруп биздин жыра сабактарын, тарыхтарды толук киргизели деп сүйлөшүп атабыз. Светтик предметтер окулуп атат. Мектептер менен мындай келишим кылып коюп, каттап окуганда бар. Андан тышкары да биз кыргыздын үрп адаттарын толук үйрөнүп чыга турган, ошо кой союп, жилик тарткандан баштап ушу кыргыздын үрп адатын бардыгын киргизели деп азыр аракетибизди кылып атабыз. Ошо диний окуу жайларынын бири мына Кыргызстан Ислам университети да. Анан бул бизде азырынча Кыргызстанда мындай жалгыз эле көзгө басар жогорку окуу жай болуп атат окшойт, ушу диний билим берүү жаатындачы. Анан материалдык, техникалык базасы, окутуу курамын мындай кантип жакшыртып атасыңар? Бир мындай мактанаарлык сөз барбы бул жерде? Бизде туура айтасыз, Кыргызстан Ислам университети жалгыз биздин университет болуп саналат. Бул да бир 60га жакын мугалимдер эмгектенишет. Анан айтылуу биздин дин аалымыбыз Абдышкур Нарматов ошол жерде багы ректорлук кылат. Анан бул жерден багы каржы булактарында карашыбыз керек да. Ошончо 60-70 кишинин алган айлыктары, башкалары, университеттин чыгымдары деген нерсенин бардыгын ошо Абдышкур Нарматовго жүктөгөнбүз. Ошо кеси эптеп ар жак бер жактан таап ушуну иштетип келе жатат, Кудайым буйрса. Бирок жылдан жылга оңолуу бар. Мисал үчүн мурун баягы университетке, Ислам университетке баягы көп баланын сандары аз эле. Азыркы учурларда өтө баягы келип ошол жерге арзуу кылып окуган. Андан тышкары мына Билим берүү министрлигинен лицензия алышты 2 факультетке. Азыр эми ошонун негизинде дагы кадам таштап отуруп анан иншалла бир дүнүйөлүк бир мактанаарлык университетке айланат деген ойдобуз иншалла. Токмокто мындай курулушу башталат, ана башталат, мына башталат деп эле Ислам академиясы айтылып келе жатат, бирок ишке ашпай жатат да. Качан курулушу башталат, так айта аласызбы? Эми ошо бир учурларда ушундай бир ниет кылдык элек. Эми бул дагы кээ бир пандемия болуп кетти, ортодо анча-мынча нерселер кичине артка тартты. Бирок Кудайым буйрса Токмокко болсун, андан кийин дагы биз бу Бишкекке жакында бу Байтек айылдарына дагы бир жерлерди азыр мындай оюбуз калып атабыз. Ошол жерлерге чоң ушу Ислам академияларын куралы деп. Андан тышкары өзүңүз айткандай бул Ислам университети биздин Бишкек шаарынын борборунда түзүлгөн. Муну да келечекте бир чоң бир окуу жай куруп, бир международный деңгээлде, мындай айткандай эл аралык башка мамлекеттен да келип окуй турган кылып, муну дагы пландарыбыз бар келечекте. Эми бардыгын бирден бүтүрүп келатабыз иншалла. Жана сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, мындай Ислам университетине арзуу кылып, мындай келип окуйм, билим алайын дегендердин саны жылдан жылга өсүп жаткандыгынчы. Негизи мындай эксперттер чөйрөсү байкап жүрүшөт, бул биздин өлкөдө эле эмес, региондордо мындай реисламизация процесси жүрүп жатат депчи. Же мындай байкасаң, элдер ушу диндин мындай тышкы жагдайына эле көңүл бөлүп, бирок анын түпкү маңызын түшүнгөн учурлар өтө азыраак кездешип жаткандай да.
Кудайым буйрса, эжеке сиз айткандайчы, баягы карапайым калкыбыз туура баягы мусулманчылык динибиз дейт, ислам динин тутабыз дейт. Туура эми баягы карапайым калк болгондон кийин мусулманмын деп баягы ичине кире албайт экен да. Анын үчүн өзүңүз айткандай окуу жайларыбызды өтө көбөйтүшүбүз керек. Азыр Кудайга шүгүр Кыргызстан үчүн 10.000, 11.000 баягы толук кандуу ошо медреселерде жатып туруп ошентип окуп аткан өтө көп бул сан дейбиз. Анан пайда болот эмес. Бизде дагы ошо исламда ислам элитасы болгон адамдарыбыз эми Кудайга шүгүр азыр чыгып калды. Мисалы үчүн Раматылык Чубагажы эмне деген нерсени кылып кетпеди, көрдүңүз. Кыргызстанда бир мамлекеттин ушу 10 жылга жетпей бир мамлекеттин динге болгон түшүнүгүн толук өзгөртүп, толук баардык ушу дин менен баягы динге кызыга турган кылып, дин менен эсептеше турган кылып дүйнөдөн өтүп кетти. Эми андан башка дагы кандай баягы элита керек демекчимин да. Ага окшогон мисалы үчүн ошол эле биздин аалымдарыбыз Абдушукур Нарматов жана башка колдорубузда ушундай чоң билимдүү, маданияты бар, ушундай такшалган аалымдарыбыз турат. Буга биздин Кыргызстан эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстан жана башка мына Россиянын бүтүн мусулмандары сиздерде ушундай бир диндин өнүгүп атканы деп. Жакында билесиздер, Курбанов деген эксперт Россиянын ислам чөйрөсүндө СНГда аябай авторитеттүү эксперт, мындай сөзү өткөн адам келип туруп ушу Кыргызстанда силерде эми дин силерден тарай турган болду. Ушунча көп улут жашаган эл экенсиңер, бирок ынтымак экенсиңер, мечиттериңерде ушундай тарбия бар экен, бириңерге сый урмат бар экен. Муну мен СНГны бүт кыдырып туруп айтарам, эми дин ушу Кыргызстанда силер бардыгына устаз болосуңар деген баягы маанидеги сөздөрүн айтып кеттим. Мындан башка да араб мамлекеттер. Кудайга шүгүр бул өнүгүп аткан жагындагы бир жакшы карашыбыз керек. Анан көйгөйлөр да бар. Жана сиз айткан элди толук исламдын ичин аңдап түшүндүрүш үчүн биз көп окуу жайларды кылышыбыз керек. Анан жана башка элдин катмары менен иштешибиз керек. Азыр эми Кудайга шүгүр ушул жыл, бир жылдын ичинде 3000ден ашык бир иш чараларды уюштуруп атабыз. Азыр ушу мен ушуну так да айталам, муфтиятчылык кандай бир мекеме болбосун, эл менен тыгыз иштеген мекеме, билбейм, муфтиятчылык экинчи мекеме болбосо керек деп ойлойм. Анткени айыл кирбеген элибиз жок. Ооз ачар болсун, бир жамандык жел болгон болсун, той болсун, кажер болбосо азыр ислам десе адамдар ушундай дин дегенде чогулуп атат. Бир жумабызда 200 миңге жакын адам жума намазга келип атат. Аларга бардыгына темаларды коюп берип, адеп акылак менен элдерге айтылып атат. Эми Кудайым буйрса ушинтип бир өнүгүп кетет деген чоң үмүтүбүз бар. Сиз албетте эми бул бардык алымдарга тиешелүү нерсени айттыңыз. Көпчүлүгүндө бизде уучубуз куру эмес деген ойду айттыңыз да. Бирок мындай карапайым адамдар менен сүйлөшкөндө бир нерсени дайыма белгилешет. Кыргызстан бүгүнкү шартта бир руханий лидерге, Чубак ажыдай лидерге муктаж болуп турат депчи. Ошондой бизге мындай көсөмдүк кылган, ошондой бизге таалимин айткан адам жок депчи. Эми эжеке мындай да, туура бардыгыбызга Чубак ажы Кыргыз элинин 7 жаштан 70 жашка чейинки бардык адамдардын устаз болуп калды. Эми андай бир бакыт берген, оомат берген, ал бардык адамга бере бербейт экен да. Муну да түшүнүшүбүз керек да. Ал Чубак ажы бир эле келет экен, көрдүңүз. Эми дүйнөдөн өтүп кетти. Эми ал Чубак ажынын артынан келатканда уучубуз кур эмес. Такыр эле көрбөй коюу да жакшы эмес. Жаш балдардын шагын сындырыш да жакшы эмес. Иншалла мына Египет мамлекеттеринде, Иорданияда мына өзүбүздө окуп аткан балдар, аябай жетишип аткан балдар бар. Келечекте иншалла 1000 деген Чубак ажылар чыгат. Баягы адам деген бир эле үмүтсүз калбаш керек да. Туура Чубак ажынын өзүнүн орду бар. Башканын да өзүнүн орду бар да. Келип туруп Чубак ажылык болбосо дагы ошонун 100дөн бири болсо дагы иншалла баягы адамдарга кызмат кылат Кудайым буйрса. Ажылык боюнча сурагым келип атат. Айрым маалыматтарда быйыл ажылык 26-июнда башталат деп жүрөт да. Анан сиз жакшы билесиз, кыйла жылдан бери эле ушу ажылыкты уюштуруу процессинде мындай нааразычылыктар эл арасында болуп келгендиги белгилүү да.
анан далай муфтийлер ажылыктын айынан кызматын тапшырган учурлар болду. Негизи сурайын дегеним, ажылыкты албетте азыр муфтият өткөрүп келе жатат, бир топ жылдардан бери кайрадан муфтиятка бербеди беле аткаруу бийлигинен алып туруп. Анан көп өлкөлөрдө, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө ушул ажылыкты уюштуруу процессин мындай жеке жактарга берген жагдайларда кездешет экен да. Сиз буга кандай карайсыз? Ушуга сиз уруксат берсеңиз мен кененирээк жооп берип коеюн ушул нерсеге. Муну кыска мүнөттө бүтүрө албайм. Ажылык негизги бир фарздардын бири. Бул нерсе мына Кудайга шүгүр бир 10-15 жыл болду. Ошо муфтият буга жүктөлүп, мыйзам менен муфтият өткөрүп келе жатат. Эми бир акча бар жерде жеке, кай жерде чыр жок. Акча бар жерде сөзсүз нааразычылык бар. Чала күмөн кылып алып деле көчөдө айта беришет. Эми мына мен жакшы айта алам, 15-16 жылдан бери толук мына Чубак ажеке муфти болуп турган учурларда ушу банкка төлөйлү, наличка акчаны кармабайлы. Ар бир ажы ал кезде $2,5 эле, азыр мына $4,000 жетти да, көрдүңүз да, убакыттын өтүшү менен 3,900. Адамдар ошону наличка кармабайсыз, ушу банк деп Ереска банкына киргизген Чубак ажы эле. Андан кийинки муфтилерибиз дагы өзүнө жараша кызматын кылды. Анан ушу 16 жылдарда ушундай бир система киргиздик, баягы очеред талашып элечи адамдар. Мисалы үчүн эми адамды кимдин эмне кылганын билбейт экенбиз да. Ушул жерде туруп Баткенде бирөөнүн эмне кылып ийгенин кабарыбыз болбой калат экен. Ошон үчүн ушундай система киргиздик. Мисалы үчүн ажылыкка биз квота алып келдикпи, барып министрликтен. Мисалы 6000 квота дейли. Келгенде январь-декабрь айларында келебиз. Ошону жарыя кылабыз. Мисалы үчүн 15 январдан старт берилет, 15 февралга чейин бир ай. Бир ай ичинде ким эрте келип Ереска банкына төлөсө, ошо очеретин ала берет деп. 15 январда жарыяланган күнү эртең менен Ереска банкы саат 8-те ачылса, саат 8:00-дө төлөгөнү ошо биринчи очерет болуп калат. Саат 8:00 баланча секундта төлөгөнү экинчи. Ошентип отуруп 6000 орун толот. Анан дагы ошентип ашып, бул жагы талашы жок болуп кетти. Жылына билесиздер 12-11 жылдары ушу муфтияттын астына ажылык башталганда бир 500 киши дайыма митинг кылып турчу эле. Азыр 2 киши жок азырчы. Анткени мындан үмүтүн үзүп бүтүштү. Бир кезде шылуундар ошол жерде жүрөт эле. Андан кийин азыркы ажы башчыларды дагы тандоону дагы биз Кыргыз тест мекемесинен барып туруп, ошо компьютер тандап берип атат, билим деңгээлин. Бул андан кийин мына быйыл биринчи жолу ушуну кыла алдык. Быйыл барып туруп гостиницаларды конкурс иретинде өткөрүп келишти. 7-8 киши. Бул мамлекеттик коопсуздук комитетинен, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан өкүлдөр, жана биздин муфтияттын, бизде борбордук текшерүү комиссиясы, аалымдар кеңеши деп отуруп, бир-бирин контролдогон мекемелерден түзүлүп отуруп, 7-8 киши ошол эле бир айдап жатып, Мадина жатаканалары, Мадинада гостиницаларды конкурс менен өткөрүп келишти. Жылына курбанчылык союш ар бир адамга милдет болот. Ошол жерде аны курбанчылык союшту да былтыртан баштап иретке койдук. Анткени барып туруп ар ким өзүнүн группасынан чогултуп, ал канчалык союлуп атат, а жерде баягы 3 миллион 4 миллион эле билинбей калат эле. Бир фирма менен договор кылып туруп, ошол жерде ар бирөө союла турган кылынды. Автобустардын баары жаңылды. Иши кылып, бул ажылык маселеси толук иретке келтирилди. Эми кемчилик болбой койбойт. Бирок коррупция деген, мына мен муфти катары айта алам, ар бир кишинин астында, ар бир мамлекеттин астында да, ар бир адамдын астында ушуну мен баягы эч коркпостон, эч тартынбастан айта алам, бир тыйын коррупция кылган жок. Азыр коррупция кылам деген ууруларды алып келип койсоң да кыла албайт. Анткени бүт банктан банкка которулат. Буга Саудия мамлекети да өзү муктаж болуп калган. Анткени аларда дагы ушундай система жок эле. Азыр электронный система кылып, ар бир тыйын компьютерде көрүнүп турат. Анын эч ким буга тийише албайт. Бирок ушу чокуга жеттик демекчимин. Бул бир эле Кыргызстандын күчү эмес, бул Саудиянын да күчү болду. Андан тышкары бизде авиакомпаниялар ортосунда баягы Саудия мамлекетинин койгон талабы бар эле. Же Саудиянын авиакомпаниясы tutsun, же Кыргызстандык. Үчүнчү мамлекеттин киргизбейбиз деп бизди кыйнап келген эле. Быйыл ошого да катуу туруп, эң аягы барып министрлик ошол жерде граждандык авиацияларынын чоңу менен биздин Сауд Араб падышачылыгында мына мурунку премьер-министрибиз Улук Марипов ошол жерде ал кишинин жардамы менен ошол жерде талаш тартыш менен эптеп отуруп быйыл Кувейт мамлекетине алып бердик.
силер кымбат кылып атасыңар деп. Ошон үчүн жанагы $600, былтыр $4500 болгон. Быйыл алар дагы бир аз арзандатышты, анткени дүйнөнүн, ааламдын ар жеринен жаалаптар түшө берип, өтө кымбаттатып ийдиңер деп отуруп, алдынан анан самолеттон болуп отуруп $600 ылдый түштү. Эми Кудайга шүгүр, азыр ажылыкты ушундай биз тегиз уюштуруп калдык. Буга күбө, буга далили мына муфтияттын астында 2 киши жок азырчы. Эми көрө албаган, үйүндө сөз токуган, отуруп алып турушу муфти бир жакшылыгыңды да жамандыкка айландырайын деген адам болот экен да, сөзсүзчү. Ошондойлордун биринекин сөздөрү бар, бирок ал суу кечпеген сөздөр. Ушул жоопторуңуз аркылуу суроолорго жооп берип атып, анан аларга чекит коебуз деген ойдомун да. Дагы бир инсайдердик маалыматтар чыкты. Ошо Сауд Арабияда жашоо деңгээли төмөн өлкөлөргө отелдерди, мейманканаларды акысыз түрдө берет экен. Мындан коңшу өлкөлөр баш тартат экен дагы, Кыргызстан аны пайдаланат экен депчи. Анан эми ажылыкка сиз жакшы билесиз, колунда бар, өзүнүн мүмкүнчүлүгү кеңир адамдар барып аткандан кийин Кыргызстан деле баш тартып койсо болбойт беле дешет да. Бул чынбы? Сиздин сөзүңүз маанилүү болуп атат. Биздин бул жашоо турмушу начар эмес. Биздин Орто Азиядан бир 100 жыл мурун баягы революциянын, биринчи революциянын учурунда баягы диндар адамдар качкан экен. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан. Анан ошол жерде барып калган аталарыбыз ошол жерде бухаралыктар деп коет. Биздин өзгөндөн, ноокаттан качкан кишилер барып анан ал жерде тырмалаңдап эптеп байышып, анан жерлерди сатып алып туруп, ушул жерде биздин мекендештер келип кийин ажылык кылсын, чатырларга жатсын деп таштап кеткен. Ал жерде вакыф деген түшүнүк бар. Вакыф деген министрлик бар. Ошо бир жерде вакыф деген Алла үчүн арнап бердим деген нерсе, бир буюмду. Аны эч ким кыяматка чейин тийише албайт шариятта дагы. Аны эч ким акысы жок, ал аманат. Ошондой аларда өзүнчө министрлик бар аларда. Ошо жерге тапшырып кеткенден кийин анын балдары байып, чоң-чоң гостиницалар салып койгондагы, анан ошо Чубак ажеке да баштаган, ал киши дагы. Элди биз кыйналбасынчы, бизде сөзсүз эле бай адамдар эмес, эми стандартыбыз, жашоо стандартыбыз деле тар деп 2005-жылдар сунуш кылган экен. Ошондон баштап анан ошо Мекке шаарында бекер гостиницага жатып келебиз. Бирок азыр өзүңүз айткандай элибиз да байыды. Кудайга шүгүр, көчөдө ошо кымбат машинеден баса албай калдык. Быйыл акыркы чекит кылдык. Мына элге ушул нерседен кайрылып коюн. Эмки жылы толук вакыфтардан чыгабыз. Толук өзүбүз гостиница алып, ошо бай адамдар баргандан кийин өзүбүз жатабыз. Анткени биз мына коңшу мамлекеттерден $1,500–2,000 чейин ажылыгыбыз эмне үчүн арзан болуп атат десе, ошону атайлап, жалдырап, аларга бекер нерсенин тузу жок болот дегендейчи. А жерде да багы анча-мынча жалдыраш керек, чуркаш керек. Азыркы учурга чейин ошо гостиницаларыбыздагы бүтпөй убара болуп атабыз. Бирок эмки жылдан баштап, быйыл акыркы жылы кылдык, эмки жылы мына ар бир кыргызстандык угуп койсун, гостиницаларды өзүбүз снимать этип, адам барабы, өзүңүз айткандай, ажылык кимге фарыз? Колунда бар, мүмкүнчүлүгү жеткен адамга фарыз. Ошон үчүн гостиницасын да өзү снимать этет, акчаларын жыйнап, эмки жылы толук ошо төлөнгөн акылуу гостиницаларга жаткызабыз. Эми алымдар кеңеши боюнча суроо бергим келип атат. Бул дагы инсайдердик маалыматтар. Кеңешке жакында мындай шайлоо боюнча бир экзамендер болот экен да. Анан анда мүчөлүккө жогорку балл алгандар шайланбай эле баягы экзаменге кирбегендер дагы отуруп калды деп жатышат. Анан буга кандайча болуп жол берилип кетти? Бул эми адамдарчы бир конкуренция болгон жерде сөзсүз нааразычылык болот экен да. Анан ал жерде комиссияда ошо бакыйган биздин аалымдарыбыз отурат. Туура бир муфтияттын экзамен алгандар, андан башка дин комиссиясынан дагы бар, улуктук коопсуздук комитети да кичине көзөмөлдөп турат, бирок негизги нерселер биздин аалымдарыбыз. Анан кээ бир учурларда аалымдар кеңеши кандай орган бул? Бул деген адамдарга бир нерсени ошо шарияттын тунуктугун жеткирип туруш керек. Анан бир эле билим менен да чектелүү эмес экен да бул жердечи. Адамдын тажрыйбасы да керек. Кээ бир чын билимдүү балдардын билимин сыйлайбыз. Бирок билим алган балдар бар, бир эки адам менен сөз табыша албаган да балдар бар. Аны да эске алынат да. Анан кээ бир учурларда ушундай нааразычылыктар дегендечи, адамдарга сөз атып калган адамдарды да карап атабыз. Бир эле критерий эмес, ал билимди баардыгын жат айтып койгон критерий эмес. А жерде критерийлерин көрсөттү, билим бар, а жерде адеп акылагы бар, адамдарга сиңген эмгеги бар, андан тышкары адамдарды аралап сүйлөй ала турган киши бар. Ал жерде мисалы жамааттык квота же бийликке жакын адам деген түшүнүк жок. Ал нерсе болбоду. Мына
мен ачык айтайын, бул жерлердечи эми баягы адамдар ушундай болуп кетти деп жеңилген адам, жыгылган адам эч качан жакшы айтпайт, күрөшкө тойбойт. Ошон үчүн Кудайым буйрса толук адилеттүүлүк бул Кудай астында болот. Бул Кудай гана кыла алат. Бирок бир 90%, 95% адилеттүүлүктү кылса болот экен да адам баласычы. Эми анча-мынча нааразычылыктар бар. Бирок ошо нааразы болгон балдар да кийин киришти ошо. Мисалы үчүн жумуштан деле бир жеринен кичине жылдырсаң адам экен бир аз нааразы болот экен, бирок алар деле 1-2 айдан кийин кайра ыраазы боло турган орунга барышты. Ушуну Кудай мага чындап эле ошол учурда нааразы болдум эле, бирок Алла Таала бир жаман нерсени кылбайт экен деп кайра рахматын айтып кетип атышат. Эми бул жашоо өйдө менен болот экен, бирок андай эле бир зулум болуп, андай эле адамдарды куугунтуктаган учурлар кездешкен жок. Замира ажы, айтыңызчы, бул негизи исламда мындай паракорчулук, сүткорлук, коррупция деген түшүнүктөр өзү кандай каралат? Кандай баа? Исламда коррупция, паракорчулук, сүткорлук бул арам. Арам, өтө чоң күнөө болот. Муну атайлап кыла берген адам Алла Тааланын каргышына калат. Бул нерселерден өтө сак болуш керек. Ошон үчүн баягы аалымдардын айтканы бар, жакшы иш көп, бирок кылуучу аз депчи. Бардыгыбыз ошо жакшы иштерди кылып, арамдардан сактанышыбыз керек. Бизде мусулмандар ушуну да түшүнүп алыш керек. Бир эле кыл деп Алла Тааланын буйругун намаз оку, орозо тут дегенин кылып коюу менен сооп албайт. Кылба деген нерседен тыйылуудан да сооп алат. Бул коррупция менен, паракорчулук менен, сиз айтып аткан сүткорлук менен адам жарыбайт болчу. Убактылуу бир нерсени пайда көрүп аткандай көрөт, бирок Алла Таала кажеринен чыгарып алат. Аны дагы адам эч убакта эсинен чыгарбасы керек. Же баласынанбы, же ден соолугунанбы, же ар намысынанбы, Кудай Таала өзүнүкүн жедирбейт. Арам деп койгон нерсе Алла Тааланын коругу болот. Алла Таала өзүнүн коругуна кирген кишини өзү эсептешип алат. Ошон үчүн ар бир нерседен коркушубуз керек. Азыр сизде баягы коомчулукта жүргөн суроолорго жооп алып жатабыз. Анан сиз дагы бул суроолорго өзүңүз чекит коет болушуңуз керек. Мен бул суроону бергеним жөн жеринен эмес. Жакында бажы кызматынын мурунку башчысы Матраимовго ыраазычылык кат тапшырышыңыз коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты да. Анан сурайын дегеним, сиз бул кадамга жети өлчөп бир кесип бардыңызбы? Негизи адатта баягы диний ишмерлерди, аалымдарды биз саясаттан алыс адамдар катары түшүнөбүз да. Эми ушул нерсени туура түшүнүшүбүз керек да. Биз дагы мисалы үчүн ошо муфтият жаралгандан бери, мисалы үчүн эгемендүүлүктөн баштап баягы өзүбүздүн баш калкалай турган бир офисибиз жок. Ижарада отуруп келебиз да. Анан быйыл ошо келгенибизден баштап элдерге баардык колунда бар адамдарга жарыя кылдык. Ошо келгиле бизге бир салпер койгулачы Кудай үчүн дегенде, адамдардын баардыгычы азыр мечит салгысы келет экен, башка нерсе кылгысы келбей атпайбы? Мисалы үчүн садик сал десең ага көңүлү чаппайт, мектеп салчы көңүлү чаппайт, мисалы үчүн мечит салам дейт экен баягы колунда келген адамдар. Ошондой эле офиске эч кимдин көңүлү чаппайт экен да. Анан ошо Матраимовдор ошо Исмаил ата деген бир коомдук фонду бар. Ошонун негизинде биз салп беребиз деп келишти. Келген учурларда эми атабызга арнап коелу ушунун сообун, атабызга арнап мечит салдык элек, апабызга арнап ислам институтун салдык элек деп, муну дагы бир ата бабабызга арнап коелучу деп келди. Эми ар бирибиз ойлонуп көрөлүчү. Мен деле мисалы үчүн ошо өлүп кеткен атама бир нерсени арнасам, эң ушу пешене терим менен тапкан акчаны алып келем да, мен деле ошо бардыгыбыз мында ойлонуп көрөлү да. Анан алып келип туруп макул деп биз жамаатыбыз менен кеңешип, анан азыр салынып бүтүп атат, көрдүңүздөр да. Анан Кара Сууда, Ош аймагында, дегеле түштүк аймагында эң кооз мечитти ошо киши салган. Анан 1-2 жолу зыяратына барып, ачылыштарында болдук элек, кийин былтыр чакырганда бардык. Эми быйыл ошончо идара салып берип аткан адам келип туруп ошо отургула деп, буга 1-2 миллиондой доллар эсептеп атышат эми адамдар. Мен мечиттен мына ушу көрүнүп турат, мечиттин аркасында 2,5 миң квадрат метр менен аябай заманбап кылып, азыр мебелдеринде ошо Кыргызстан эмес, силерге ошо жакшы мебелдерди коюп берейинчи деп, мебелдерди күтүп аткан учурубуз азыр. Ошенткенинен эми бир барак 50 сом турган бир баракты ушу жазып берип коюштун эмне күнөөсү? Биздин элибиз дагы ушундайга өтүп алдык да, баягычы. Ар ким эле баягы критикага өтүп алып эле иши жоктонбу башка. Эгер ошентип аткан болсо бардыгына кайрыларым. Мына
биздин ар бир мечитибизде көйгөйлөр бар. Даарат 3000 мечитибиз болсо, 2000 мечитибиздин дааратканагысы ремонтко муктаж болуп атат. Келгиле, кылып бергилечи, айланайын, мына кылып бергиле. Мына жерлерибиз бар. Мына бул жерде дагы 1 гектар жерибиз бар. Ушул жерге бир чоң бир халал адал бир мейманкана салалы деп атабыз да, 5 жылдызды. Келгиле ошону кылып бергиле. Ал деле Кудай үчүн иштейт да. Жөн эле көчөдө кыйкырып эле ушу ыраазычылык билдирип коюптур деп. Анан динибизде да ушул нерсе бар. Ушуну унутпайлы да. Динибизде тооба кылуу ар бир, сиз мен да күнөөлүмүн муфти катары. Мен бейишке киремби муфти болуп туруп, же көчөдөгү адам бейишке киреби, анан Кудай чечет анычы. Ошон үчүн ар бир адамга тооба эшиктери ачылуу, тооба эшиги 2 жерде гана жабылат экен. Бирөө күн, азыр биздин күнүбүз кыяматка чейин чыгыштан чыгат. Акыркы күн батыштан чыгып калат экен. Батыштан чыккан учурларда адамдар толук ошондо бүт баары тооба кылат. Ошондо тообасы кабыл болбойт деген. Экинчи тооба, ар бир адамдын өзүнүн кыяматы бар. Күнү бүтүп, ичер суусу түгөнүп, жаны ушу гаргарага келгенде ар бир адамдын тообасы ошол учурда кабыл болбойт деген. Калган учурда Алла Таала ачып койгон тообаны биз жаба албайбыз да. Бардыгыбыз ушундай түшүнүшүбүз керек. Эгер ошо Матраимовдун ошондой күнөөсү болгон болсо, мына орган кызматкерлерине кайрылсын да. Ал менин ишим эмес да, туурабы? Анан бизге салып берип атканга ыраазычылык, «Мэлла яшкурун лас, ла яшкуруллах» деген пайгамбардын хадиси бар. Кимде ким адамга рахмат айта албаган, Кудайга да рахмат айта албайт дейт. Мына ушул жерде да, мына бул жерде отурабызга, көрдүңүз да. Ушуну жамандыр, жакшыдыр, азыр Бакиев деп жаман деп атабыз. Ушул жерде да Бакиев бөлүп берген, көрдүңүз. Жамандыр, жакшыдыр, мына Атамбаев деп ар кайсын сөздү айтып атат. Мурунку аларда биздин президентибиз болгон ал киши дагы мына өйдө жака мечит куруп берген, а жерге барып атат. Минтип санап отурсак, толтура да жерге бизде. Ошон үчүн бул нерсени ыраазычылык, ошо 50 сомдук бир ыраазычылык баракты ле кысканып эле ошон эле уудуу кыла берген, эми бул жакшы эмес деп ойлойм. Бардыгыбыз иншалла бардыгыбыздын тообубузду кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирсин. Алла Таала бул дүйнөдө да райым кылсын, кыяматка барганыбызда да жүзүбүздү жарык кылсын деп. Дагы бир жагдай бул Кыргызстанда мындай мусулмандар жыл сайын көбүрөөк мындай кайрымдуулук иштерин кылып жатканын билип атабыз да. Сурайын дегеним жана фитир садакалар боюнча да, бул боюнча дагы дайыма нааразычылыктар болуп келгени белгилүү. Анан мындай кээде айтып калышат, мындай кээ бир жылдары ушул фитир садакадан түшкөн каражат азайып калды эмнегедир дейт. Кээ бир жылдары көп болду дейт. Быйылкы жылы кандай болду? Анан анын бөлүштүрүлүшү жөнүндө билгим келет. Эжеке, бул жакшы суроо болду. Фитир садака деген бул кээ бир аалымдарыбыз жан садакасы деп да айтылат. Фитир садакасы эмне үчүн берилет? Орозодо адам сөзсүз эле баардыгы 100% толук тута албайт экен да орозону. Кээде урушуп кетет экен, бирөөгө жинденип кетет экен. Ошондой кемчиликтерди толукташ үчүн деп коюлган шариятыбызда. Бул дагы бай адамдарга, зекет бере ала турган адамдарга милдет болуп саналат. Анан жерге бизде фитир садаканы бизде элибиз жакшы сиңирген. Ошон үчүн мечиттерге алып келип беришет экен көбүчө. Анан баягы негизи фитир садаканы жетим жесир, колунда жетишпеген, колу жука адамдарга өздөрү деле берип койсо болот. Бирок адамдар ошо мечитке тартылганда адамдар бар экен. Туура андай да бериле берсин өзүңөр менен. Бирок фитир садакаңардан кутулгула. Бул биздин милдет силерге айтып коюшубуз. Деп туруп, мына канча жылдан бери быйыл өзгөчө маани берилди. Ушу бизде комиссия түзүлөт. Ал дагы бири-бирин контролдогон өкүлдөрдөн ошентип келип туруп ушу ящиктерге печаттап ушул жерге бир коюп беришет. Ушу фитир садака деп жазып коет. Андан тышкары биздин жана автоматтык түрдө да ага биздин элибиз көмбөйт экен. Анда өтө аз да. Бардыгын бириктирсеңиз бир 200 миң, 300 миң сом чыгат, ага салгандары, автоматка салган. Келип өзү ошо ящикке салгандан адамдар мындай канааттанат экен да, көрдүңүздөр. Ошентип отуруп биздин республика боюнча мына бардыгын жыйынтыктап кече Борбордук текшерүү комиссиясы өзүнүн отчетун алып келди. 54 миллион дагы бир акчасы бар ар жагында. Ошондой чыгылды. Республика боюнча мечиттерге түшкөнү. Былтыр болсо ошо 30 канча миллион болгон. Быйыл бир 20 миллионго жакын көбөйдү. Көбөйдү да муну ушундай аалымдар кеңеши жана башка болуп отуруп тез баягы ушундай чыгарганбыз. Анткени жергиликтүү жер, мисалы үчүн айылда жыйналдыбы? Ошо айылда да кедей кембагалдар бар. Ошо жерге жергиликтүү мечиттерге 60% калсын, ошо жерде имамдар таратылып берсин. Таратылып бергени ар бирөө
кагаздар менен бардыгы документтештирилип отчету берилет. Андан тышкары биздин казыяттарыбызга 15% казыятка келет. Аларда казыяттарда өтө көп. Борбордо жайгашканда жана бөйрөгүмөн ажырадым, бооруман ажырадым, жашоом кыйын эле, але буле деп адамдарда келгендер бар да. Аларга таратып берилиш үчүн 15%, ошентип отуруп муфтиятка 10% келинет да. 10% келингенде Кыргызстан боюнча ага да комиссия түзүп беребиз. Кече мына комиссиянын отуруму болду. Жаңы орозо бүттү, фитирлер чогулду. Кече биринчи отуруму болду. Дагы 1-2 отурумда толук чечишет. Быйыл инвалидтерге, карылар үйлөрүнө, аябай кыйналган больницаларга, жетимдер үйлөрүнө бизден 100дөн ашык медресебиз бар. Ошого бардыгына ошентип туруп тегиз бөлүнүп берилет да. Анан аны бардыгын отчетун азыр айыл кыдырып туруп бардыгын биздин сайттарыбызга жүктөп коебуз. Ошонун негизинде эми ушул жерден дагы айтарым, туура эми адамдарда ар кандай бар да. Сырты жалтырак, ичи калтырак болгон адамдар бар. Бирок фитирден бир аз мынтип жеп бул жакшылыкка барбайт бул. Адамдардын колунун бири бул нерсечи. Буга туура ким жеш экенин, ким жей турганын Алла Таала аны Куранда көрсөтүп берген. Ал 8 түрлүү адамга болот. Жанагындай кедей, кембагал, эч нерсе болбой калган, жолоочу болгон деп айтылынат да, садака жей турган адамдар. Андан өйдөсүңбү? Андан корк. Ар бирибиз ошол жерден де эфирден де айтып коеюн. Же болбосо ошонун даражасына түшүрүп коет. Эгер андан өйдө болуп туруп, эгер фитирден бир аз кичине өөнөп, ошону кичине бир пайда келтирип алайынчы десең, Алла Таала жанагы ала турган колго алып келип коет да. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын хадиси бар: "Ядул улия хайрун мин ядис суфла." Өйдө турган кол ылдый турган колдон жакшыраак дейт. Көрдүңүз да. Берүүчү кол алуучу колго караганда жакшыраак дейт. Бардыгыбыз берүүчү бололу. Ошого көз артпайлы. Көрдүңүздөр да. Кудай сактасын. Бардыгын жетим жесир ошолорго таратып берели. Эртең ошентип фитир жеп жүрүп, фитирден бир аз өөнөйм деген инсандар болсо, эми мен аны далилим жок, бирок айтып коеюн да. Багы эгер өөнөйм деген инсан ошентип балаң жетим калбасын эртең. Балаң ала турган болуп калбасын. Кудайдан корк демекчимин да. Эң сонун туура айттыңыз. Анан дагы бир маселеде мына ыйман фонду уюшулган кезде ушул имамдарга бир аз болсо дагы, мен азыр так суммасын айта албайм да, айлык акы катары төлөнүп турчу эле да. Анан негизи ушул имамдар, алымдар кантип жашап атышат деген суроо жаралат да. Же муфтият башка бир демөөрчүлөрдүн каражаты таап деп аларды каржылап атасыңарбы? Иман фонду уюшулгандан кийин туура мына Туркия мамлекети бир 5 миллион доллар берген эле. Ал кезде азыр Жогорку Кеңештин депутаты ким Нуржигит Кадырбеков ошо башкарып турган. Ошол учурларда бардыгы кеңешип, ар бир 3000 имамга 5000 сомдон берилип атты эле. Айыл жерлеринде ошол учурларда 5000 сом деле жакшы эле акча эле. Адамдар сүйүнүп, жакшынакай болуп калды эле. 1-2 жылда багы түгөнөт экен да, ал акча да түгөнгөн. Андан кийин багы каржы булактары жок, токтоп калды. Биздин багы ажылыктан анча-мынча багы кылган акыларыбыз үчүн, багы элге кылган үчүн ошондон алып туруп каржылайбыз. Бул деген биздин бир 200гө чукул адамыбыз бар. Буга кимдер? Муфтияттын карамагында иштеген. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башкы офисинде иштегендер толук ошондон багы айлык алышат. Андан тышкары казыларыбыз, ар бир казыятта 5тен штат, 6дан штат бар областтын казыяттарында. Андан тышкары имам хатиптерибиз, бир 60га жакын имам хатибибиз бар. Ошентип бир анан аалымдар кеңеши БТК деп отуруп, ошо бир 200гө жакын адамыбызды ошо айлык менен камсыз кылып келе жатабыз. Эми калгандарыбыз эми айлыксыз иштеп келе жатат. Эми бул Кудай жолунда дагы ушундай бир түшүнүк бар, багы Кудай үчүн иштейин деп. Кээ бир көп эле имамдарыбызчы бизге мен иштесем Кудай үчүн иштейм деп багы диний түшүнүк сиңип калган инсандар көп эле отказ берип келет. Анан эми отказ бергенине карабай бир келечекте бир булактарды ойлоп табышыбыз керек да. Анан биздин жетекчилерибиз да айткан эле бир учурлардачы, баягы ушу айлык кылып берсек деп, биздин ошонун бир мыйзамдуу жолдорун издесек деп, биздин президентибиз дагы ошо бир жолукканыбызда ушуну колго алам дегиче бизде да 1-2 жолу билесиздер каргашалуу окуялар болду. Ошондон улам кичине баягы создуктурулуп кетти. Эми келечекте дагы мамлекеттин да жардамы болот демекчибиз. Кудайым буйурса булардын баары ишке ашат. Андан тышкары эми айтканыбыз баягы
ошо ажылыктыбыздын иреттелишине, андан тышкары бул офистерибиздин жерлерге коюлушуна, мечиттердин тартиптелишине, анан жаңы мечитибиз дагы түшө баштады. Мына Орто Азияда бир ушул мечитибиз бар, мына Түркия мамлекетинен келип курулганы. Бул жакшы. Анан экинчи дагы көрсөтө турган мечитибиз болуш керек болуп атат да. Ошон үчүн Борбор шаарыбызда мына 51 миллионго деп азыр өйдө жакта мечиттин пайдубалы башталып атат. Кудайым буйрса, бул дагы баягы ошо мамлекет жетекчилеринин көз карашынан улам, динге болгон салымдарынан улам, ошол жерден мен дагы рахмат айтып коюшум керек. Аларга дагы жалпы элибизге да рахмат айтышыбыз керек. Азыр ушу элибиз аябай динге жакын болуп, дин үчүн кызмат кылгандар өтө көбөйдү. Иншалла эми имамдарыбыз да ошонун негизинде ачка калган жок деп ойлойм да. Азыр көпчүлүк мындай алымдар, мындай чакан ишкерчилик кылып, же дыйканчылык кылып, мындай кошумча бизнес кылып аткандарды билем да. Анан жеке өзүңүздө ошондой кошумча киреше табуу булагы барбы, жокпу? Мен өзү ушундай соодага жогураак адам экенмин башынан. Ушу 45 жашка чыгып, bir 4 сомго бир нерсе алып, кайра 5 сомго саткан адам эмесмин. 4 сомго алган нерсемди 2 сомго сатышым мүмкүн да, ушундай. Ошон үчүн каржы булагым жок, эми Алла Таала ырызкы Алладан экен, иншалла. Эми сизге биз кыска убакыт тардыгына байланыштуу кыска суроолорду даярдап койгонбуз. Кыска эле жооп берсеңиз. Кайсы ислам аалымынын эмгектери сиз үчүн баалуу? İslam alımlarının köptөгөн İslam alımları var. Hem birini aytsak biri deybiz. Misal üçün oşol эле биздин Ханафи mazhabı Abu Hanife rahimahullahu aleyh Hanefi mazhabın негиздеген дүниөнүн уңгусу болгон алым. Бул кишинин китептерисиз биз баягы өзүбүздүн да жолубузду таппай калабыз. Эң биринчи таң берген алымыбыз ошо. Андан кийин имам Бухари, имам Муслим деп баягы хадис жыйнактарын жыйнаган алымдар. Эми булар ар бир мусулмандын кумир туткан адамдары деп билем. Эми заман бапка келе турган болсок, азыркы учурларда биздин Кыргызстаныбызды эле айталы, чет мамлекетти айтпайлы. Ошо баа бергенибиз мисал үчүн ошо Раматылык Чубак ажеке баарыбыздын устазыбыз болду. Азыр Абдышукур Нарматов устазыбыз жана башка ушулардын артынан ээчейип, ушуларды ага катары тутуп, ушулардын тажрыйбасын үйрөнүп келе жатабыз. Иншалла андан башка дагы алымдарыбыз толтура. Муфти болушуңуз менен өзүңүздө жеке мындай эмне өзгөрүүнү байкадыңыз? Эми уюңуз азайдыбы? Бул муфти болуу ушул нерсе экен, элдин жүгү бар экен бул нерсе. Бул оңой нерсе эмес, элдин жүгүн көтөрүү бар. Анан баягы жакшы, жаман кандай адам болбосо да мамиле кылыш керек. Бул учурларда тентеги менен, жөнтөгү менен дагы өзүнө жараша мамиле кылыш керек. Ошо өзүбүздү токтоо кармаганга аракет кылып, адам менен урушуп кетпей, өзү 100% ката сүйлөп атса да ошону укканга мажбур экенсиз. Адамдын ылдыйкы төмөнүн дагы эң акылдуу болуп, акылы ташып кеткенин дагы угушуңуз керек болот. Ошон үчүн андан тышкары анан баягы көп уктабаганга, өзүңүз айткандай, көп эмгектенгенге өттүк деп ойлойм. Иншалла эми баягы дуа тилектерибизди Кудайым кабыл кылсын, Алла өзү колдосун демекчимин. Өзүңүздү муфти катары адилеттүүмүн деп эсептейсизби? Колуман келишинче адилеттүүлүк бул, толук адилеттүүлүк бул Алла Таалага гана таандык нерсе. Колубуздан келишинче адилеттүүлүк кылганга аракетибизди кылып атабыз. Муну ар бир жамаат ээлерине дагы, ар бир адам менен сүйлөшкөнүбүздө да айтып атабыз. Кээ бир учурларда ушундай адамдар бар. Карасаң 5 километр алыс жүргөн келет, бирок ошо менен да мамиле кылыш керек болуп атат, адилет болуш үчүн. Канча балаңыз бар анан? Алар кесип ээлериби же мектепте окушабы? 2 кызым, 1 уулум бар. Кыздарым жогорку окуу жайларда окушат, экөө чоңойду. Уулум 7-класста окуйт. Балалуу болуш эми Алла Таала берет экен, бирок эң кыйыны баланын тарбиясы экен да. Адам азыр ушундай баягындай ошо технология өнүккөн замандарда баягы баланы да бир нукка буруп ийебиз деген дагы өтө кыйын экен. Эми Кудайым буйрса диний сабаттарын сөз берип атабыз. Мына уулум Куран жаттатканга аракет кылып, диний күндө сабактарыбыз бар. Анткени биз дагы
көргөн жакшылыгыбыз болсо ошо диндин себеби менен көрүп келатабыз. Бул дүнүйөлүк нерсебиз. Ахиретте дагы ошо балдарыбыз өкүнүчтө калбаш керек. Ар бирибиз диний тарбия беришибиз керек. Андан кийин эми кесиптерин иншалла Кудайым буйрса өздөрү тандап алар деген үмүттөбүз. Бош убактыңызды кандай өткөрөсүз? Бош убактыбыз болгон болсо ошо өзүбүздүн досторубуз бар, жоролорубуз бар. Ошолор менен баягы сүйлөшүп, үй бүлөгө көңүл буруп дегендей ошондой менен эле өтүп атат иншалла. Сизге анда ийгилик каалайм. Атайын тар убактыңызды бөлүп маектешүүгө келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге дагы.